ийгиликке жеткен адамдардын катарын толуктагыңыз келсе, көңүлүңүзгө төп келген пайдалуу адаттарга көбүрөөк маани бериңиз. Мисалы, таң эрте жумушка келүү, чарчап чалуу. Айтор дал ушундай кайталанма күндөр 90% адамда кездешет. Негизи эле ийгилик деген өзү эмне? Анын точокусун кандай инсандар багындыра алат? Биздин бүгүнкү каарманыбыздан дал ушул суроолорго жооп ала аласыз. Абдивали Балтабаев көп жылдар бою билим берүү тармагында эмгектенип, сыккан адис катары коомчулукка белгилүү. Бул тармакка аны тарыхчылык кесиби жетелеп, эмгек жолунда катардагы мугалимдиктен баштаган. Каарманыбыз мектепти 1980-жылдары аяктап, 2 жыл Өзгөн районундагы колхоздордун биринде иштеген. Ошол жылдар анын эмгек жолунун башаты да болгон. Андан кийин Советтик армияга кабыл алынып, Грузиянын Тбилиси шаарында атуулдук милдетин аткарат. Оштогу гуманитардык педагогикалык институтуна тапшырып, жаңы ачылган тарых адистигинин эң биринчи бүтүрүүчүлөрү аталышкан. Ишимди ошол Өзгөн району Ленин жолу айылында тарыхчы мугалим болуп баштадым да. Биз эми баардыгыбызды шаарда калалы деп ойлогонбуз, бирок ал убакта баягында бүтүрүүчүлөрдү бөлүп коет эле. Аблондон келип, ошол окуу жай менен тактап, кайсы жерге, кайсы мектептерге адис жетишпесе, ошол жерге распределение деп коет эле, анан багыттама, направление берип жөнөтөт эле да. Эми ал мезгилде жаш элекмин, 24 жашта экенбиз. Барып, коллективге тез эле мында көнүшүп иштеп кеткенбиз. Бирок көпчүлүк жаштар сыяктуу шаарга кетүүнү, тажрыйба арттырууну ниет кылып, атасы менен кеңешет да калаага келе берет. Оштогу мектептердин биринде иштеп жүрүп, кийин өзүнүн аракети менен жогорку окуу жайда эмгектенип калат. Турмушумдагы чоң бурулуш 2006-жылы башталды. Ал убакта Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинде иштейт элем, декандын орун басары болуп контракт боюнча. Анан китепканага кирип, китеп окуп, гезит окуп, Кут билим деген гезит бар да, билим берүү министрлигинин гезити. Ошол гезит көзүмө чалыгып калып, ал жерде жарыя бар экен да, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчылыгына сынак жарыяланат депчи. 4 адам ошол орунга атаандаш болдук эле. Ошолордун ичинен мен өтүп кеттим да. Жөнөкөй мугалим болуунан бир чоң тармакты башкарып калган бул кыйын болот да. Анан көп айтып атты, эми бул кантип башкарат экен, тажрыйбасы жок болсо деп. Мен бир тууган агам өзү эле айткан көзүмөчү. Эми сен кантип иштейт экенсиң ай? Бул өтө чоң чарба. Анан мен аракет кылам деп ошентип күлүп. Чоң жааматка, чөйрөсүндөгүлөргө Абдивали Балтабаев жөн эле төш кагып мактанып эмес, билими, мамилеси менен жетишип, башкармалыкты жетектей баштаган. Бул кишинин ошол өзүнүн ишине болгон мамилеси, адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү көп жагынан өзүнө чоң утуктарды алып келген киши да. Ал киши билимдүү, тажрыйбасы дагы мол, билим берүү тармагын терең түшүнгөн адис катары ушул шаарда 6 жыл мен чогуу иштеген болсом, шаарда үзүрлүү эмгектенген киши. 2009-жылы Абдивали Балтабаев билим берүү тармагына болуп көрбөгөндөй чоң өзгөрүү жасап, 35 мектеп мүдүрүн 2 күндө алмаштырган. Мындай кадам Кыргызстандын тарыхында болгон эмес экен эле дейт каарманыбыз. Министрлик дагы аябай ошол убакта мындай кандай болот экен деп турду. Министр өзү дагы, зам министр болсо кадимкидей эле телефондон звонить этип, токтот, ай баланча депутат, жогорку кеңештин депутаты айтып атат, мына мектепке тийбе деп атат. Деп звонить этет, коркутуу башталды. Бирок мен макул деп коем дагы, тескерисинче ошол мектептин директорун биринчи апарып которуп аттым да. Мен анын орун басары болуп иштегенмин ошол мезгилде. Маселе чечкен мезгилде эч качан өзү мындай капысынан чечимге эч качан келчү эмес. Ар бир маселени талдап, иликтеп,
Андан кийин ошо бир бүтүнгө келер эле да. Интеллектуалды бийик, билим сапаты жогору жаштарга дагы көп үлгү болот. Эч качан бирөөнү капа кылбайт. Колунан келсе бардык жардамдарды берет. Бүгүнкү күндө жаштарды көбүрөөк ушул кандай иштөө тартип болгон болсо дагы атайын жашынакай алып өзүнүн жакшы насааттары менен бизге окшогон көптөгөн жаш мугалимдерге, жаш жетекчилерге көп салымы тийди. Эми мен жетишпей калган нерсем мына бала бакча өтө курч турат да Ош шаарындачы. Ушул маселени чечиш керек эле. Негизинен тарбия анан билим маселеси менен алектениш керек да. Мына ошого көбүрөөк бизде тиги иш-чара көбүрөөк болгондуктан көбүрөөк баягында иш-чара биринчи орунда калат да. Кайсы бир майрам, кайсы бир жолугушуу же болбосо тиги шайлоолор. Булардын баардыгына мугалимдер тартылат дагы. Мугалимдин негизги иши болгон, милдети болгон билим тарбия берүү калып кетет да. Мына ошолорду бир кичине бир чектеп, анан ушу билим сапатын көтөрүп, кандайдыр бир мындай жакшы бир өзгөчөлөнгөн бир ушул билим берүү башкармалыгына айлантайын деген ниетим бар эле. Бүгүнкү күндө Абдивали Балтабаев 7 адамдан турган топ менен бейөкмөт уюмдардын биринде долбоорлордун үстүндө иштеп жатышат. Билим берүү чөйрөсүндө көп жыл эмгектенген каарманыбыз бул тармактын чечилбей келген көйгөйлөрүн долбоордун жардамында жеңилдештирип жаткан учуру. Ата-энеси жок, анан мектепке барбай аткан, турмуш шарты оор, социалдык абалдар оор окуучулар аныкталгандан кийин ошол биз жардамдарды көрсөттүк да. Жардамдарды көрсөткөндө дагы ошол баягы окуучулар сүйүнгөндө Абдывали Жакыпович дагы өзү кошо сүйүнөт да. Биз чыгып алып бүткөндөн кийин дагы Ибраим биз өтө жакшы иш кылдык бир болсо деп ошентип сүйүнгөндүгүн белгилеп көрсөтүп жүрдү да. Ошондо мындайча айтканда бул адамгерчилиги, адамдык сапатынын жогорулугу деп билсек болот да. Даректүү жардам беребиз, тиги канцтоварын, курал, тиги окуу куралдарын, керек болсо мына тиги үйүнө жетпей аткан нерселерден бери алып бердик да. Эми азыр ошол долбоорубуз бүтүп, азыр эми баягы көп тилдүүлүк боюнча долбоор башталып атат да. Бул дагы бизге аябай жагып атат, анткени бала мисалы бир эле кыргыз тилин билбестен кошумча тиги орус тилин же болбосо англис тилин билип чыгат да. Абдивали мырза эс алуу күндөрүн ар дайым эмес, бирок кез-кезде кызыктуу, пайдалуу өткөргөнгө аракет кылат. Ал бир гана кесипкөй адис эмес, спорт менен да дос экенине күбө болдук. Ден соолугума кам көрөм дейт каарманыбыз. Жашымда мен көп эле спорт менен машыктым да. Мисалы топтун баардык эле түрүн ойночумун. Ошо футболдон баштап волейбол, гандбол жакшы ойночубуз аябай. Анан эми азыр мынабы жаш өткөндөн кийин кичине мындай спорттун жеңилирээк түрүн тандап алыш керек экен да. Мына азыр теннисте ойноп атам. Теннис менен дагы ойногонума көп жыл болду. Ушул менин үй бүлөм. Биздин үй бүлөбүз чоң үй бүлө. 7 балабыз бар. Мына неберелүү болуп калдык. Эң чоң кызыбызды былтыр турмушка узаттык эле. Ал үй бүлөлүү болуп, неберебиз бар азыр. Андан кийинки кызыбыз болсо быйыл Ошмун БИМ факультетин бүтүп, банкта иштеп атат, азыр ал жумушта. Андан кийинки уулум бул Абдисатар. Бул да Ошмуда 3-курста окуйт. Андан кийинки кызыбыз мектепте. Андан кийинки менин кызым бул ушул Акбермет. 5-класста окуйт, жаныбызда 52-мектепте, кыргыз-түрк достугунда. Анан бул болсо бул дагы өзүмдүн кызым Нуржан, атасынын кызы, 4-класста окуйт, ошол эле мектепте мына жаныбыздагы. Анан ушу эң эле сүймөнчүгүбүз ушул жигит, Элдос деген, 4 жашар ушу.
атасы ушу Карыганда тапкан баласы да ушу. Абдивали мырза жубайы экөө тең педагог, камкор ата. Анча мынча мүнөзүн эске албаганда мен үчүн жолдошум идеалдуу мырза дейт Гүлзат Момунова. Тез кап болуп анан тез жазылат. Балдардын тарбиясына аябай чоң аябай чоң маани берет да балдардын тарбиясына. Анан кийин ошол көбүнчө балдардын ден соолугуна аябай жакшы карайт. Ошо жүрүш турушу жакшы болуш керек. Эми бизде баягы кыздарга кыргызда айтат, кызга 40 үйдөн тыюу депчи. Анан ошол принципти карманабы билбейм, бирок ошондой эмеде бизде ошондой эме бар да. Кыздарыбызды ооба көп мындай эле эме кыла бербейбиз. Атам бул мен үчүн бир кандай десем, бир алдыга умтулгандай бир авторитет да. Атам мен үчүнчү бир чоң бир авторитет. Анан анын айткан сөзүн мен милдет катары эме кылып аткарышка аракет кылам. Ушул дүйнөдө баандай өзүм табыш үчүн өтө чоң жардам берди, өзүм табыш үчүнчү. Себеби баандай туура жолдорго көрсөтүп, өзүмө выбор коюп, мындай кылсаң жакшы болот, андай кылсаң мындай болот. Адам болууга эме кылды да. Түрткү болду. Ар дайым аракеттенүүнүн, изденүүнүн үстүндө болсоңуз, ийгиликке жетүүгө толук мүмкүнчүлүгүңүз болот. Бул адатты каарманыбыз Абдивали Балтабаев да тутунаарын белгиледи. Ийгиликке жетүү оңой эмес, болгону өзүңүз аракет кылыңыз. Кийинки чыгарылышыбыздан дагы бир инсан менен тааныша аласыз.